Качан чыктың, качан уктуң, неге келдиң дегендей. Ассаламу алейкум, касиеттүү Кыргызстандын эли. Эркиндикти, акыйкаттуулукту, мыйзамдуулукту, чындыкты, тазалыкты, тартипти сүйгөн, эң негизгиси ушул куштай эркин учканды сүйгөн касиеттүү элим. Бүгүн биздин келгенибиздин себеби ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасына, бир эле төрагасы Мадумаровго эмес, ушул партиянын жалпы жогорку кеңешке өткөн депутаттарына жапырт куугунтуктоонун болуп жаткандыгына байланыштуу ушул социалдык желелерден көрүп олтуруп, биз дагы тынчсызданып, анан өзүбүздүн ой пикирибизди, колдообузду көрсөтөлү деп эле эмес, биз Ош элинен, Оштогу аксакалдардан, аталардан, апалардан, ага эжелерден, райондордогу ушул аксакалдардан кимдер тынчсызданып чыккан болсо, ошолордун суранычы боюнча кабар алганы келдик. Бүгүн эмне болуп аткандыгын буга чейинки маалымат бербесек деле сиздерге баары белгилүү. Саясий куугунтуктоонун кайсыл жерден, кайсыл күндөн башталып ушул күнгө чейин жеткендигин баарыңыздар көрүп отурасыздар. Ага мен токтолбой эле коеюн. Мен токтоло турган бир эле нерсе, мен ушул бийлик төбөлдөрүнө кайрыла турган гана жерим бар. Анткени парламент өз ишин баштагандан бери түз жолдо кетели, мыйзамды сыйлайлы, конституцияда эмне деп жазылып турган болсо, ошол менен кетели. Ал конституцияны мен кабыл алган эмесмин, өзүңөр кабыл алгансыңар, өзүңөр жазган эрежени өзүңөр сыйлагыла деген чакырыктарды жасап, туура жол көрсөткөндүгү үчүн күнөөлөп алып чыгыштыбы түшүнбөйм. Же башка бир себептерден карап атабы, же эмнени камкуулап атат булар билбейм, бирок мен билген бир эле нерсе, эгер кимдир бирөө сени туура жолго баштап, мыйзам жол менен бас, таза жаша, адал жол менен тиричилигин кыл, конституцияны сыйла, эрежеге башый, туура кетели, кыйшыйып калсак биз келечек муун алдында карыздар болуп калабыз деген сөздөрүн, акылын, билгенин, тажрыйбасын бөлүшкөн кишини душман көрбөй, тилекке каршы колтугуңдун астында жүргөн кошоматчыларга, подхалимдерге, коррупционерлерге, ушунча жылдан бери 30 жылдык эгемендикте Кыргыздын шоруна каткан, көрүнгөн бийликтин кучагына ылайык болуп батып бергендерден корккондун ордуна туура жол көрсөткөндөрдөн коркуп отургандыктары мени аябай өкүндүрөт да. Бир эле нерсени айтат элем. Кет деген сөз кулагыңа жаңырганча, иште деген сөз кулагыңа жаңыргандыгы рахаттуураак болсо керек. Ушул кет, иште деген сөз, кет деген сөзгө алмашканга чейин туура жолдо ишиңерди жасай бергиле. Анткени Мадумаров, анын командасы, партиялаштары, жогорку кеңешке өткөн депутаттар мыйзамдан кылдай кыйшайбай, силер айткан кылдай кыйшайбай эмес, мыйзам айткан кылдай кыйшайбай иштеп берели, иштейли, келечекке бүгүнкү күнү туура эмес жерибизди тууралап кетели деп акыл айтып аткандарды тескерисинче угуп, анан силерге кошоматтанып, ары бери тагдырыңарга балта чаап, күнүңөрдүн бүтөөрүнө себепчи болуп кала тургандарды уккандын ордуна ушундай кишилерди уксаңар, түбөлүңөр түз болмоктагын тарых барактарында калмаксыңар. Эгер аны кылбай турган болсоңор, анда кыргыз тарыхы 30 жылдыгында 2-3 жолу ким кандай жол менен кетсе, ниетине, пейлине, тагдырына жараша көрсөтүп койгондугу баарыңыздарга маалым. Ушул жерден баардык тынчсызданып жаткан касиеттүү Кыргызстан элине кайрылат элем. Азырынча мыйзамдуу талаптарды коюп турабыз. Мыйзамдуу чакырыгына мыйзамды сыйлаган киши катары келип, өзүнүн суроолоруна алардын жоопторун берип жаткан учур, Кудай кааласа биз чыгат деген үмүттөбүз. Эгер абал башка жакка өзгөрүлүп кете турган болсо, анда өкүл катары жибергендер, урматтуу аксакалдар, аталар, апалар, биз ар ким өз чындыгы, өз акыйкаты үчүн өзүнүн билген жолу менен күрөшөт деп билем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыжалат болуп жаткандарга биз байма-бай маалыматты жеткизип турмакчыбыз. Дуа кылып, тилек кылып туруңуздар. Кудай кааласа, акыйкатты эч ким көмүп кое алган эмес, чөктүрүп бере алган эмес, же агызып бере алган эмес. Акыйкат баары бир калкып чыгат. Ал күндөр да калыс эмес.
ошол себептен кезинде эске салып коюшса, эстерине салып алышса болмок. Ушундай акыйкатсыздыктарга өздөрү дагы түшүп, керек болсо өзгөндөгү жыйындарда 30 жылдан бери жүргөн киши жок болбой ушундай оппозицияда Кудайга шүгүр жүздөгөн мыйзамдарды жашап жүрөт. Биз 10 жылда жок болуп кетейин дедик деген эр азаматтар бүгүн өздөрүнү анга түртүп, ошол айткан сөзүнө бүгүн далилденип кала тургандай жагдай туулуп калышы мүмкүн. Ошол себептен урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз силерден бийлигиңерди тартып алалы, бер, ал, кет деп айтпайбыз. Биз мыйзам жолу менен гана жаша деп айтабыз. Мыйзам сыйлагандарга куугунтук кылгандан көрө ушундай тажрыйбалуулардын акылын алгыла деп айтабыз. Көңүл буруңуздар үчүн рахмат. Рахмат, Замир, рахмат.